Атактуу адамдардын акыркы күндөрү китебинен түзгөн жана которгон Рыскулбек Бакиров. Уинстон Черчиллдин узакка созулган өлүмү. Ал 66 жашында согушка катышкан. Уинстон Черчиллдин кесипчилиги боюнча ким болгондугун айтуу кыйын. Ал саясатчы, стратег, дипломат, жакшы жазуучу жана жөндөмдүү сүрөтчү эле. 1953 жылы адабият тармагында Нобелдик сыйлыктын лауреаты да болгон. Анын чыгармалары 36 томду түзгөн. Ал офицер, Британ аскеринин лейтенанты болгон. Индиядагы, Судандагы, кийинчерээк Түштүк Африкалык уруштарга катышкан. 15 жылдан кийин ал Франциянын фронтторуна Биринчи дүйнөлүк согушка активдүү катышкан. 25 жыл өткөндөн кийин Англиянын премьер-министри болуп турган кезинде Гитлердик Германияга каршы күрөшкөн. Бирок ал чынында эле баарынан мурда өзүн көрсөтүү үчүн согушту самаган саясатчы болгон эмес. Жок, ал жоокер жана стратег катары мындан накта канааттанып алган. Бул жерде аны ханзада Евгений менен салыштырууга болот. Анын кээ бир сапаттары Фридрих Великий менен Наполеонду эске салат. Ал өзү мындай деген: эгерде мен 100 жыл мурда жашасам, кандай сонун болмок, кандай керемет мезгил эле. Менин 1793 жылдагы 19 жашымды жана 20 жаштан жаңы өткөн Наполеон менен салгылашканымды элестетип көргүлө. Аттиң, ал мезгил өтүп кетти. Анын мүнөзүнүн мааниси ушунда болгон. Ал үчүн жумушсуздук менен курулай, калжырактыктан коркунучтуу эч нерсе жок эле. Анын турмушундагы 1929-1939 жылдар дал ушундай жылдардан болгон. Бул мезгилге чейин ал аскердик турмушта активдүү жүргүзгөн. Адмиралтействонун биринчи лорду болгон. Кашан ичинде порттогу согуштук кемелерди жасай турган жана аларды ремонттой турган жай. Мунун баары консервативдик өкмөттүн талкаланышынан кийин жоюлган. Кийинки 10 жыл ичинде Черчилл бийликте болгон эмес. Бирок бул анын эч кандай аракетсиз калгандыгын түшүндүрбөйт. Ал газеталарда саясий макалаларды жана тарыхый кеңири изилдөөлөрдү жарыялоо менен публицистикада өзүн ийгиликтүү сынаган. Ал эми жан дүйнөсүнүн тереңинде өз ишинин оңолушун күткөн. Ошентип көпкө чыдоого туура келсе да, ал максатына жеткен. Накта болжол менен айтканда, эгерде 1940 жылга чейинки тарыхты алсак, анда мүмкүн дүйнөдө бүткүл жер шарын кучагына алган өзгөрүү болмок. Ооба, ал жигердүү өмүр менен жашаган, министрлик кызматтарда иштеген, бирок ал кезде 60ка караган. Чынын айтканда пенсиялык курак эле. Бирок бул кезде Черчиллдин турмушун кескин алмаштырган окуялар болгон жана ал дүйнөлүк тарыхка кирген. Экинчи дүйнөлүк согуш мына ушундай окуялардан болгон. 1939 жылы 3-сентябрда Англия менен Германиянын ортосунда согуш башталат. Ушул эле күнү премьер-министр Чемберлен Черчиллди өкмөткө кайтарат. Черчилл Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда атамекенге чейрек кылым кызмат кылган мурдагы өзүнүн эски кызматын алат. Ал кайрадан адмиралтейлик кызматтын жетекчиси болуп калат. Командалык курам буга англиялыктарча сараңдык менен мамиле кылат. Бардык аскердик сотторго Уинстон кайра кайрылып келди деген башка эч кимди күтпөгөндөй радиограмма жөнөтүлөт. 1940 жылдын 10 майында Батыш фронтунда немецтердин чабуулу башталат. Мындан 2 жыл мурда Гитлер менен Мюнхендеги келишимге кол койгон Чемберлен премьер-министрлик кызматынан кетет. Аны Уинстон Черчилл алмаштырат. Ал коргоо министри да болуп калат. Аралыгын бир гана саат бөлгөн. Ал кезде Черчилл 66 жашта болгон. Кийинчерээк ал өзүнүн мемуарында мындай деп жазган: "Мен абдан жеңилденүүнү сезип калдым. Акыры бийлик колума келди. Жана мен эми приказдарды бере алам. Менде тагдырымды алмаштырдым деген сезим пайда болду. Менин өткөн турмушум эч кандай башка турмуш эмес. Ушул саатка жана ушул сыноого даярдык катары сезилди. 10 жылдык саясий жымжырттык мени бардык партиялык кыжы-кужудан бошотту. Мени согушка актагандыгым үчүн эч ким жемелей алган жок. Менин ага мурдадан даярданбагандыгым үчүн эч кимдин жемелөөгө акысы жок эле. Мен мунун мааниси бар экенин жакшы билгем жана колумдан келерине ишенгем." Черчилл согушта салгылашкан жана Англияга даңктуу жеңишти алып келген. Ал 20-кылымдын британиялык эң белгилүү адамы болуп алган. Эгерде Черчиллди өз учурунда жөнөкөй дыйкан жигит өлүмүнөн алып калбаганда, мындай болушу мүмкүн да эмес эле. Бул окуя 1895 жылы болуп өткөн. Черчилл Лахвит көлүндө сүзүп жүргөндө болгон. Капыстан бутунун тарамыштары карышып, сууга чөгө баштаган. Жакын жерде жүргөн жигит кыйкырыкты угуп,
чөгүп бараткан Черчиллди суудан алып чыккан. Кийин Черчилл өзүн суудан сактап калган жигитке кездешип, анын ким болууну каалай тургандыгын сураган. Жигит медицинаны үйрөнүүнү каалагандыгын, бирок ага каражатынын жок экендигин айтып жооп берген. Черчиллдин үй бүлөсү бул жигиттин окуусуна каражат төлөп берген. Ал врачтыкка, изилдөөчүлүккө, университеттин профессорлугуна чейин жеткен жана 1928-жылы пенициллинди ачкан. Аны Александр Флеминг деп аташкан. Бул адаттан тышкаркы жөнөмдүүлүктөгү эки инсандын кокусунан чиеленишкен тагдырлары мына ушундай. Экөө тең Нобелдик сыйлыктын лауреаттары болушкан. Флеминг медицина тармагынан 1945-жылы алса, Черчилл адабият тармагынан 1953-жылы алган. Экөө тең массандардан мистикалык үрпөт аты бар диний философиялык жашыруун коомдордун мүчөлөрү болушкан. Жеке врач жана врачтык сыр. Уинстон Черчилл дээрлик 91 жашка чейин жашаган. Адам үчүн өзүнүн үрп адаты менен мындай жашка чыгуу чынында эле таң каларлык. Ал ар дайым эмнени кааласа, ошону жасаган. Анын акыры эмне болот ал жөнүндө ойлогон эмес. Демейдеги жүйөлүү жагдайга тоотпогондук менен кылдат мамиле кылуу анын керт башынын ишеними эле. Ал сымбаттуу жана чымыр адам болгон. Жаш кезинде спорт менен машыккан. Баарынан мурда сууда сүзүп жүрүп, топ ойногонду жактырган. Анын спорттун кереги жок деген санат сөзүнө турмуштук мүнөзү такыр туура келген эмес. Дээрлик 70 жашка чейин чарчоону билген эмес. Турмушка болгон жөндөмдүүлүгү таң каларлык болгон. Түндү кай жерде өткөрбөсүн, канчалык узак көңүл ачпасын, дайыма сергек жана тамакка эң сонун аппетит менен ойгонгон. Ал эч качан медицинанын талабы менен үлгүлүү жашоо эрежелерин сактабаган. Ар качан өз жолу менен жүргөн. Көп адамдар Черчилл алкоголик болгон дешет. Анын кыймыл аракети, идеялары, сүйлөө манералары көбүчөт деген пикирге түрткөн. Бирок анын эч качан сымбаттуу жүрбөгөндүгүн, ой пикиринин ар дайым адаттан тышкары айырмалангандыгын айтуу керек. Ал эми сүйлөө жагына келсек, бала күнүнөн тартып эле Уинстон шы тамгасын кошуп сүйлөп шыркыраткан. Ал ичимдикти пайдалангандыгында талаш жок. Англиянын күчтүү арагын сүйгөн, брендини, винону урматтаган жана шампанскийди рахаттануу менен ичкен. Акыркы жылдарда ичимдикти демилге көтөрүү үчүн пайдаланган. Анын 80ден ашкан кези эле ленчеге кашан ичинде эртең мененки жана түшкү тамактануунун ортосундагы шамшум этүүгө ленчеге коноктор келчү. Ал келгендердин бири мындайча эскерген. Адегенде ал абдан кош көңүл болду. Аңгемеге кошулган да жок. Ал турмак өзүнүн угуу аппаратын алууга да шашкан жок. Ал таптакыр эле эч нерсе түшүнбөгөндөй сезилди. Аялы сөз эмне жөнүндө болуп жатканын улам кайталап жатты. Бирок ал болуп жаткан окуяга тырмактай да кызыкпай, чарчоодон жашылданып, кызарган көздөрү менен мейкиндикти тиктеп, өз креслосунда бөжөйүп отурду. Биз каймакка бышырылган жумуртка, андан кийин картошка, анан жашылча кошулган тарняда жедик. Таттуудан мөмө жемиш кошуп жасалган нан келди. Рейндин ак виносун, андан кийин портвейн ичтик. Акырында кофеден кийин бренди берилди. Черчилл 2 стакан вино, 2 стакан портвейн жана коньяк куюлуучу 2 чоң бокал менен брендини ичти. Ал чынында эле жыттуу суусундукту жана 2 чөйчөк кофенин даамын татууга мүмкүндүк берди. Ал өзүнүн сигарасын тартууга киришкенден кийин вино, бренди жана кофе кан айланууну күчөтүп, Черчилл жандана түштү. Бирок ушуга чейин аңгеме оңдуу уланган эмес. Кээде ал уктап бараткандай сезилет. Ал аңгемелешүүгө караганда тамактанууга кызыккан, кызгылт жүздүү чоң балага окшоду. Леди Черчилл кашан ичинде Черчиллдин аялы. Кайтып келгенде биз кайрадан меймандар бөлмөсүнө багыт алдык. Ал креслода отурду. Сигарасынан чыккан түтүн сөздүн так маанисинде айтканда анын костюмун жаап калды. Ал акырындык менен сүйлөй баштады. 2 саатка созулган тынбай сүйлөгөн аңгемесинин учурунда рахаттануу менен сигарасын соруп отурду. Андан кийин сейилдеп келүүнү сунуш кылды. Мен анын ушунчалык жигердүү, бирок чындыгында бир канча ишенимсиз кадам таштаганын көргөнүмдө, чынымды айтайын, мага коркунучтуу сезилди. Бирок Черчилл улгайган кезинде ушундай болуп калган. Ал премьер-министр болуп турган 1940-жылга кайрылып көрөлү. Өкмөт мүчөлөрү бул кызматта Черчиллди алмаштыра турган адам жок деп эсептешкен. Ошондуктан анын ден соолугун ар дайым карап, байкап турушу үчүн врач дайындап беришкен. Бул Чарльз Макморан эле. Ошол кезде ал 57 жашта болгон. Ал ыйык партия госпиталынын алдындагы медициналык институттун терапевти жана кафедра деканы болгон. Ага 3 жылдан кийин дворяндыкты сыйга беришкен. Ошентип ал Морандын лордунан чыгып, кашан ичинде лорд
Англия дворяндарынын укумдан тукумга калуучу титулу. Барон фон Метон. Кашан ичинде барон Батыш Европадагы дворяндардын титулу болуп калат. Барон фон Метон болуп калат. Кашан ичинде барон Батыш Европадагы дворяндардын титулу. Черчилл ал дегенде өзгөчө кубанбаса да, кийин өзүнүн жеке врачы катары мамилеге өткөн. Ал биринчи эле жолу көрүүгө келгенде Черчилл мындайча билдирген: "Мен билбейм, эмне үчүн мындай, мен сопсоомун." Ал чынында эле дени соо эле. Бери болгондо 1941-жылдын декабрына чейин врачка муктаждыгы болгон эмес, өзүн алаксытып кеткен убактысына өкүнгөн. Доктор Вилсондун болгон окуяны болгондой жазып алуу адаты бар эле. Мына ушул жазуулар аркылуу ал болгон аңгемелерди калыбына келтирген. Ошентип Черчилл өлгөндөн 1 жыл өткөндөн кийин калыңдыгы 850 беттен турган китепти жарыялаган. Китепте ал Черчиллдин 1940-жылдан 1965-жылга чейинки ооруларынын бардык аспектилерин жазып, китепке патетикалык ат коюп, кашан ичинде күчтүү таасир бере турган Уинстон Черчилл жашап калуу үчүн күрөш деп атаган. Ушуну менен врачтык сыр деген этикалык түшүнүккө түздөн түз кабылууга аргасыз болгон. Ар бир эле врач берип жүргөн Гиппократтын андында мындайча айтылат: "Оорулууну дарылоо учурунда мен эмнени көрүп, эмнени уксам, же болбосо дарылоого түздөн түз тиешеси бар эч ким билбей турган нерселер жөнүндө билсем, эч кимге айтпайм жана муну ыйык сыр катары сактайм." Албетте, мындай сыр жашырууга байланышкан оорулуунун өлүмү врачты жоопкерчиликтен сактап кала албайт. Сэр Чарльз, сэр титул же улуулукту алып жүрүүчү наам. Сыр жашырууну билген, анысы менен мактана да алган. Мен өзүмдүн эмгегимди урматтайм. Эки өпкөгө тең суук тийгенин жана 1953-жылдын июнундагы апоплексикалык сокку жөнүндөгү калжырак сөздөрдү коомчулуктан, ошондой эле саясий дүйнөдөн анын бардык ооруларын жашырып коймокмун. Бир жагынан алганда согуш учурунда иштеп жаткан премьер-министрдин ооруларын жашырып коюу керек эмес эле. Экинчи жагынан бул башка бир жагдайдан алып караганда бизге Черчиллдин турмушта басып өткөн жолунун бирден бир документи болмок. Лорд Моран өзүнүн китебинде эмнелерди жазган? 1941-жылдын декабры Вермахтын ийгиликтери талашсыз эле Америка согушка кирип жаткан, бардыгы олку-солку болуп, бычактын мизинде турган. Уинстон Черчилл биринчи жолу Вашингтондо президент Рузвельт менен жолугушат. Андан согушту колдоону сактап калуу үчүн ошончолук зарыл керек болгон чоң күч талап кылынат. 1941-жылдын 27-декабры Вашингтон. Черчилл эртең мененки саат 10-до төшөктө жаткан, катуу бушайман болгон түрү бар. Ал мага мындай деди: "Бүгүнкү түн абдан ысык болду. Туруп терезени ачууга туура келди. Терезе ачылбай кыйла убараландым. Ошентип мага аба жетишпеген деген тумчукканымды сездим. Жана жүрөгүмдүн үстү жагынан кандайдыр бир сыздаган ооруну байкадым. Ал оору бүткүл сол колум аркылуу өттү. Бул көпкө созулган жок. Бирок менде мындай эч качан болгон эмес. Бул эмне? Менин жүрөгүм сообу деги. Ошол саатта сизди чакырууну ойлодум. Бирок мунун баары өтүп кетти." Мен табышмактантып отурбай, анын жүрөгүн тыңшадым. Аны угуу менен мен болуп өткөн бардык кырдаалдан уттурдум. Угууну бүтөрүм менен анын менден эмне болуп жатканын сураарына ишенип турдум. Ал эми мен болсом, бул коронардык жетишпестиктин биринчи белгилери экендигинен шек санаган жокмун. Кашан ичинде коронарная недостаточность, артерия кан тамыры аркылуу аккан кандын көлөмү жүрөктүн азыктануудагы талабын канааттандыра албай калган оору. Классикалык медицина мындай учурларда ооруларга 6 жума бою төшөктө жатууну сунуш кылат. Ал эми бул болсо жүрөгү оорулуу премьер-министр майып жана келечеги абдан бүдөмүктөгөнүн гана билдирмек. Америкалык басма сөз бул жөнүндө камкордук көрсө болмок. Ошентип Америка согушка кирүүгө аз калган учурда мындай окуяны Черчиллден башка эч ким тийиштүү нукка багыттай алмак эмес. Жүрөк оорунун кармай калышы жөнүндө билдирүү коркунучтуу аракеттерге алып барышы мүмкүн эле. Ошентип, мунун эмнеге алып келерин мен гана билдим. Мындан анын жумушу да аксамак. Экинчи жагынан, эгерде мен коркунуч жөнүндө унчукпай койсом, жүрөк оору экинчи жолу кармап, ал турмак, мүмкүн өлүм менен аяктамак. Бул талашсыз эле. Анда мени анын ден соолугуна толук тынчтык бербегенсиң деп күнөөлөшмөк. Мен анын жүрөгүн тыңшап жаткан учурда мына ушундай ойлор башымдан сызып өттү. Акырында мен стетоскопту кулагымдан алдым. Анан кайрадан аны кулагыма салдым да тыңшай баштадым. Бул туурабы же туура эмеспи, бирок абдан такталды. Демек мен аныкталган дарт, ал турмак акырында пайда болуучу
натыйжалар жөнүндө унчукпого тийиш болуп калдым. Кана айтчы, деди ал мага сырдуу карап. Жүрөк кандай? Олуттуу эч нерсе деле жок. Сиз бир гана катуу чарчагансыз. Кана Чарльз, айтыңызчы. Анда мен бир аз эс алууга тийишминби? Бирок мен эс ала албайм. Жана эс албайм дагы. Бул ишти менден башка эч ким иштебейт. Деги эле жалпысынан алганда мен терезени ачкан деле болду. Мен жөн эле булчуңдарымды шоюп алдым деп болжолдойм. Бул эч качан жүрөк эмес. Ал менин жообумду күттү. Чынында эле эч нерсе жок. Бир аз гана кан айлануу солгундаган. Бул албетте сизди азыр эле төшөккө жатсын дегенди түшүндүрбөйт. Бирок ошого карабастан айрым учурларда абдан эле зарыл керек болсо, өтө күчүркөнү керек эмес. Кызматчысы кирди. Мен бөлмөдөн чыгып кеттим да, керексиз суроолордон качып, жана дагы бир жолу кырдаалга ой жүгүртүү үчүн секретар кыздын жанындагы бурчка отурдум. Ошондой болсо да абийир жана врачтык этика менен күрөшүп, эч кимге эч нерсе айтпоону чечтим. Лорд Моран аргасыздан Черчиллдин өмүрүнө татаган калп айтууга барган. Жүрөктөгү кан айлануунун бузулушу анын жүзүнөн көрүнүп турган. Сэр Черчилл инфаркттын босогосунда эле. Анын врачынын кырдаалы татаал болгон. Ал чечим кабыл алышы керек эле. Эгерде ал медицинанын бардык закондору менен иш алып барса, анда Черчилл аз эле дегенде 2 ай бою кадимки турмуштан четтеп калмак. Бирок кырдаалдын бардык олуттуулугун жеткире албай, саясий зарылдыктан улам премьерди зордоп, андан ары иштетүүгө бара алат беле. Лорд Моран эмне үчүн Черчиллдин ден соолугуна болгон коркунуч жөнүндө айтпагандыгынын себептери жөнүндө бизге түшүндүрбөйт. Бирок ал ушуну жасоого барды. Ошондой болсо да бул иштин оңунан чыкканын айтуу керек. Эмне үчүн дегенде кармаган оору өттү. Черчилл андан ары иштеп кетти. Врачтын сейрек чечими кээде тарыхтын жүрүшүн алдын ала аныктайт. 1943 жылдын декабры союздук аскерлер согушта жеңишке ээ болору анык болуп калган. Иш убакыт менен стратегияда гана турган. Черчилл, Рузвельт жана Сталин Тегеранда конференцияда жолугушат. Кайра келаткан жолдо 69 жаштагы чарчаган Черчилл генерал Эйзенхауэрдин Карфагендеги мурдагы штаб-квартирасына токтойт. Бул жөнүндө Лорд Моран мындайча жазат. 1943 жылдын 11 декабры Карфаген Эйзенхауэрдин вилласы. Премьер-министр самолетко бараткан кезде анын жүзү жөн эле боп-боз болуп калды. Мага такыр жаккан жок. Биз белгиленген жерге келгенде таптакыр эле алсырап калды. Жана биринчи эле жолуккан стулга шалак этип отурду. Күн бою бирдеме кылууга шайманы келбеди. Ал турмак телеграммаларды окууга да мүмкүнчүлүк болбоду. Мен абдан бушайман болдум. Уктоого эрте жаткам. Менин төшөнчүмдүн жанында ич кийимчен турган премьер-министрден улам ойгонуп кеттим. Мен тамагымдын ооруганын сезип жатам, деди ал, сөмөйү менен көрсөтүп. Мен көзүмдү ушалатында ордуман турдум. Бир топ эле ооруп жатат. Сиз муну олуттуу оору деп ойлойсузбу? Бул эмне? Мунун баарын ал бирден менен сүйлөдү. Мен анын көңүлүн жубаттым. 1943 жылдын 12 декабры мен ойгонорум менен эле премьер-министрге багыт алдым. Оору тарап кетиптир. Ал даттанган жок, бирок денеси ысык эле. Мен анын температурасын ченегенде 38,3 градус болуп чыкты. Бул өпкөгө суук тийүүнүн оор башталышы эле. Демек анын жүрөгүндө аритмия жана кан айлануусунун бузулушу болгон. Мына ушунун баары Кудай унуткан Карфаген жеринде, медсестрада, аптекада болбогон жерде болду. Температура улам убакыт өткөн сайын жогорулап, тамыр кагышы менен дем алуусу, жүрөк согушу аритмикаланып төмөндөп баратты. Лорд Моран сульфонолит деген дигиталистти жардамга чакырды. Бул жолу ооруну жашырып коюшту. Официалдуу бюллетенде мындай деп айтылган: суук тийүү жакшы болгонго чейин премьер-министр 2 күн төшөктө жатууга тийиш. Өпкөнүн сол жак үлүшүнө анчалык чоң эмес суук тийүү бар. Оорулуунун жалпы абалы канааттандырарлык. Лорд Морандын өзүнүн тактикасы бар эле. Өзү контролдоп турган өпкөгө суук тийүү процесси жөнүндө ал ачык айтып, анын контролунан тышкары турган начар жүрөк жөнүндө унчукчу эмес. Ал эми ошолорго карабастан өлүм жана өмүр жөнүндө сөз болгон. Бирок официалдуу билдирүүлөрдө жүрөк проблемалары жөнүндө тырмактай да чети чыгарылчу эмес. 16 декабрь премьер-министр эң сонун уктады. Жалпы абалы жакшырды. 17 декабрь суук тийген өпкө локализацияланды жана премьер-министрдин абалынын жакшырышы көзөмөлдө турат. 19 декабрь премьер-министрдин температурасы кайрадан калыбына келди жана суук тийүү процессинин белгилери байкалбайт. 27 декабрда Черчилл ден соолугун чыңдоо үчүн Марракешке жөнөдү.
Ал ден соолугу ушунчалык жай оңолуп баратканына жана толук өлчөмдө өзү сүйгөн сүрөт тартуу иши менен алектене албаганына карабастан, ошол жерден Лондондогу генеральный штабка көрсөтмө берүү менен Түндүк Африканы башкарууга аракеттенген. Ошентип, ал ооруп жатканда да Жокер бойдон калган. 1945-жылы майда Европада согуш аяктады жана Черчиллдин маселеси аткарылды. Лорд Моран анын жанында 20 жыл бирге болду. Адам карыганда андан ары эмне болорун аныктоо кыйын. Ал турмак эгерде анын эң сонун ден соолугу болгон күндө да кандай учурда болбосун жүрөк кан тамырларына кан уюп калышы мүмкүн. Андай учурда адам майып болуп калат жана экинчи сигнал өлүм алып келерин билип, өзгөчө сылык мамиле кылууну талап кылат. 1940-жылы жазында мени анын врачы болушумду суранышканда Черчилль 66 жашта эле. Мына ушул жылдардын ичинде мен антан каруу күч жагынан да, көңүл тынчтыгы жагынан да жыртылууну көргөнүм жок. Акыркы жылдар гана мен андан өлүмдүн даамы деген белгилерди алдым. Бирок ошондой болсо да Черчилль карылык жардамдан алыс адам эле. 1945-жылы 12 майда ал Европада темир көшөгө жабылып келаткандыгы жөнүндө Труменге телеграмма жиберет. Ал андан биринчи болуп кансыз согуштун белгилерин сезген. Ал 1945-жылы шайлоодо жеңилгенде да багынган эмес. 1949-жылы ага апоплексикалык сокку болгон. Бирок ошого карабастан саясатка кайтып келген жана 1951-жылы кайрадан премьер-министр болгон. Ошол кезде ага улгайган курактын көрүнүштөрү менен күрөшү башталган. Баш кан тамырларынын атеросклерозу негизги проблема болгон. 1953-жылы апоплексикалык сокку Черчиллди толугу менен жумушка жараксыз кылат. Бирок ал ошого карабастан мамлекеттин башында калат. 1955-жылдын 5-апрелинде гана премьер-министрдин постунан кетет жана өзүн жарым-жартылай жеке турмушуна арнайт. Ошондой болсо да опшиналар палатасынын мүчөсү болуп кала берет. Аны бийликтен кетиши да катуу алсыраткан. Черчилль 1955-жылдын 12 майындагы отставкасынан бир ай өткөндөн кийин Лорд Моран кырдаалды мындайча жазган. Бүгүн Черчилль күтүлбөгөн жерден партиядан таптакыр баш тартты. Ал өзүн өтө узак убакыт бою бул пайдага гана чечилет деп көндүргөн эмес. Ошентип өзүн өзү алдоо аракетинин баары күмжан болгон. Ал менин бөлмөгө киргенимди байкап калды. Мен тынчтык абалында тургандан бери менин кызыгуум бардыгына түшпөй жатканын сезип жатам деп эскерткен ал. Мен Лондонду жек көрөм. Адамдарды көргүм келбейт. Алар мага баары бир. Саясат мага зеригүүнү гана алып келет. Шайлоо мени китебимдин үстүндө иштөөдөн ажыратат. Ал кандайдыр минтип айткан. Мен иштен кетсем тез эле өлүп калам. Турмуштун мындан ары мен үчүн мааниси болбойт. Ал отставкага кеткенден кийин мага бир да жолу телефон чалган жок. Өзүнүн ден соолук абалы жөнүндө билдирген да жок. Ал эми качан гана мен ага барганда бардыгы тескерисинче болуп чыкты. Ал өзү атап жүргөн тоскоолдуктарды жеңүү үчүн күн мурунтан даярданбаган. Сынак текшерүүгө коюлган да эмес. Жакшы формадабы, жаман формадабы, менин тигинисинде да, мунусунда да турганымдын кандай мааниси бар эле. Уинстон Черчилль мындан кийин да дээрлик 10 жыл жашады. Аны зеригүү менен көңүл чөгөттүк жеди. Асан кайгы менен көңүл чөгөттүк Черчиллдердин үй бүлөлөрүнө мүнөздүү көрүнүш эле. Көңүл чөгөттүк учурларды ал кара дөбөт деп атаган. Ал өзгөчө эртең мененкисин сабыры суз жүрө турган, кара дөбөт келүүчү. Ошондой болсо да анын көңүлүн көтөрүү үчүн тамак, ичкилик жана жакшы компаниялар даярдалчу. Ат чабыш, кумар оюндары ага мурдагыдай эле Франциянын түштүгүндө же Марракшанын кайсы бир жеринде ачык тийген күн астында сүрөт тарткандай рахат алып келе турган. 1960-жылы Черчилль негизинен өз досторун тааныбай калган. Окуй да алчу эмес. Ал эми бирдеме айтууга аракет кылса, оозунан кандайдыр бир балдыраган, түшүнүксүз сөздөр чыкчу. Ал радиодон жаңылыктар берилгенде гана жандана түшчү. Негизинен дайым эле төшөктө жата турган, эч нерсе кылчу эмес. Бир нече саат бою бир жакты карап жата берүүчү. Көздөрү да суук карек болуп, эч нерсе көрчү эмес. Алдыңызда тирүү өлүк жаткандай сезим калтырчу. 1965-жылдын башталышында ага апоплексикалык катуу сокку болду. Ал 14 күн бою комада жатып калды. Бардыгы ушунчалык көңүлсүз. Анын акыркы сөздөрү ушул болду. Уинстон Черчилль 1965-жылы 24 январда саат 8-де каза болду. Ал ошондо 91 жашта эле. Англия өз баатырын акыркы сапарга татыктуу узатты.
Англия Веллингтонду көмү учурунан бери мындай салтка каршы королдун үй бүлөсү да катышкан көрүнүштү көргөн эмес. Черчилль Вестминстердеги аббатчылыкты, кашан ичинде аббатчылык католикалык чиркөөнүн ээлигиндеги монахтар, кечилдер тобу коюлган жай. Аббатчылыкта коюлууну каалаган эмес, анын табытын Темза боюнча жогору алып барышкан жана Оксфордширге узатышкан. Ал эми андан кийин Бленнон деп аталган кыштактык көрүстөнгө коюшкан.